Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби Кыргыз адабияты сабагы мугалим Бейшенова С. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Э.Ибраевдин Ойгон Кыргыз, Ойлон Кыргыз деген чыгармасын өтөбүз. Анда эмесе алгач сабактын максатына көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабакта балдар силер Ибраевдин өмүр жолу, чыгармачылыгы боюнча кыскача маалымат аласыңар. Алган билимиңерди өз турмушуңарда колдоно билүүгө, көркөм айтууга калыптанасыңар. Патриоттуулукка, кыргыз тилин кадырлоого тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, сабакты кунт коюп угуп олтурабыз. Биринчиден Ибраевдин өмүр жолуна кыскача токтоло кетсек. Ибраев Кыргызстандагы Нарын областына караштуу Четнура кыштагында 1933-жылы 16 мартта туулган. 1952 жылы Нарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1961 жылдан 1987 жылга чейин республикалык саясий сатиралык чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. 1962 жылдан СССРдин журналисттер союзунун мүчөсү болгон. Ошондой эле балдар, Ибраев көптөгөн чыгармалардын автору, көп ырларды жараткан жана белгилүү даражадагы сыйлыктардын дагы ээси. Анда эмесе балдар, кийинки сабагыбыздын этабына өтсөк, Ойгон Кыргыз, Ойлон Кыргыз деген ырын мен силерге азыр көркөм айтып берем. Силер ырдын текстин, мазмунун кунт коюп, угуп, түшүнө отурасыңар. Ойлон Кыргыз. Кылымдарды кырчып келген, кылыч болуп курчуп келген, бирде албут дайра болуп, бирде үпдөй тынчып келген, зомбулуктан кутулам деп, согончогун жыртып келген, соо келе албай сылтып келген, боорум кыргыз, төрөлөрү элин тоноп, төбөсүнөн урган кыргыз, төрт бөлүнүп турган кыргыз, адебиңди сакта кыргыз, абийириңди сатпа кыргыз, жаштарынан ыйман кетип, жан дүйнөсү ачка кыргыз, жаман жолго баспа кыргыз, биларманы бээде десе, беркилери төөдөп турган, күлтүңдөгөн залимдери, момундарын жөөлөп турган, кара жемсөө жегичтери, акыйкатты көөлөп турган, алдагандай күн болот деп, арык уйдай мөөрөп турган, курган кыргыз, жан айласын таба албаган, жардам күтүп карайлаган, эрме чөлдө жүргөн жандай, эки жагын алаңдаган, каш кабагы салаңдаган, эрендери элин бакпай, жанын багып жалаңдаган, курган кыргыз, салтын гана саргаймактап уюп турган, канга сиңген наркын кана, калк кадырлап тунук турган, кандай заман башка түштү, алдуулары күлүп турган, алсыздары улуп турган, калк ажоосун ээрчие албай, канат күүлөп телчие албай, эгеменге түшүнө албай, эркиндигин күтүнө албай, орто жолго конуп турган, олку солку болуп турган, татаал кезде тагдырларың таразага коюп турган, өзгөлөргө эрип турган, өзүн өзү жерип турган, ыйкы тайкы болуп турган, ыркка келбей тоңуп турган, атка минген акимин кой, үйдө жаткан телпек байы, саясаттын терисинен бир бучагын чоюп турган, кайраң кыргыз, түндүк түштүк болуп алган, түркөйлөрү толуп алган, бири бугу саяк болгон, бири-бирине таяк болгон, биригүүнү озго албай, бөлүнүү деп талап койгон,
менин чүкөм консун деген, менин чыным толсун деген, менин ишим жүрсүн деген, менин оозум күлсүн деген, мейли кандек, мейли бүлдөк, менин итим үрсүн деген, чоңдору көп чочоңдогон, чогоол сөздөн бошоңбогон, бир камчынын сабы болуп, бир сабактын даны болуп, бир тамырдын каны болуп, бир дененин жаны болуп, бөлүнгөндү бөрү жээрин билгин кыргыз, ынтымакка бирик кыргыз, ынтымакка бирик кыргыз, күнү жарык алды жактан, мансап бакпай малды баккын, манчыркабай данды баккын, оозуң менен орогорбо, кетмениңди алып колго, кетмениңден салып жоңго, эртеңкиңдин камын ойло, жетем десең жерди тырма, жеңишиңе кесир кылба, эмне жетсин жер чийгенге, саясатты бер билгенге, бузукунун тилин алба, куйтуларга кулак салба, эл башчысын ээрчип алып, эмгектенбей телчип алып, тейтпегиңди теске салып, абыкеңди эпке салып, көбөшүңдү жонго салып, көрө албастыгыңды көргө салып, мансап корго таяк болбой, тынай, кушчу, саяк болбой, ууру болбой улут болуп, ынтымакка угут болуп, кыргыз болуп, бешенеңе жылдыз конуп, нарк насилиң бийик кыргыз, абалыңды билип кыргыз, акылыңа кирип кыргыз, бир максатка бирик кыргыз, бирик кыргыз, бирик кыргыз, бирик кыргыз. Демек балдар, мен силерге бул ырдын кыскача гана бир бөлүгүн айтып бергенге аракет кылдым. Ал эми силер дагы өз алдыңарча изденип, ушул ырдын тексти менен таанышып, окуп, мазмуну менен таанышкыла. Андан кийин балдар, мен силерге ушул чыгарма боюнча тапшырма берем. Ойлон кыргыз ырынан үзүндү жаттап, видео аркылуу мага жообун жөнөтөсүңөр. Бул ырдын мазмунун түшүндүңөр. Ошол кыргыздардын бөлүнбөй бириктирүү максатында чыгарылган ыр экен. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңар